Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 22 ноябрда Минск шаарында Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Жолугушууда өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана келечегин, ошондой эле Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясынын күн тартибин талкуулашты. Президенттер Кыргызстан менен Беларусь ортосундагы кызматташтыкты эки элдин кызыкчылыгында бекемдөөгө даярдыгын билдиришкен. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жогорку кеңештин жыйынында республикалык бюджеттин аткарылышы жана алдыдагы жылдардын бюджети тууралуу маалымат берип жатып, мамлекеттик чек арада жана күч түзүмдөрүндө жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду. Өз сөзүндө Акылбек Жапаров кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо процесси аяктаганын, ал эми кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын тактоо иштери эки өлкөнүн дипломатиялык түшүнүүчүлүк дугуна түшкөндүгүн билдирди. Чек ара кызматына 2 жылда 20 миллиард сомдон ашуун каражат жумшалды. Курал-жарактар, учкучсуз учактар, брондолгон машиналар, КАМАЗдарды сатып алдык, деди Жапаров. Жакырчылыкты жоюу максатында 2024-жылы 20 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилет. Бул тууралуу парламенттин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында бул үчүн бюджеттен 2 миллиард сом каралды. Социалдык коргоо чөйрөсүндө жүлүк пулдар 2 жылда 3 этап менен көтөрүлдү. Мындан тышкары президенттин социалдык контракт демилгеси ишке кирди. 100 000 сомдон берүү жакырчылыкты жеңүүнүн эффективдүү модели катары башталды. 2023-жылы 10 000 үй бүлөгө берилди. Натыйжада 50 000 адамдын жашоо шартын жакшыртып, 30 000 жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө түзүлдү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аброюна шек келтирген 3 кызматкер иштен алынды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жыйынында Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын бирөөсү $28 000 пара алган, экинчиси үчүнчүсү менен сүйлөшүп алып, инвестордон $82 000 алышкан. Мындан тышкары Камчыбек Ташиев төраганын орун басарына, башкы башкармалыктын башчысына жана бөлүм башчыга сөгүш жарыяланганын белгиледи. Экранга Крим дүйнөнүн идеяларынан баш тартам деп сүйлөп коюп, бирок токтотушкан эмес. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мындай аракеттерди Женго кайманаты бар Кадыр Досоновдон байкаганын билдирди. Мындан улам Крим төбөлдө Оштон Бишкекке алып келүү иштери жүрүп жатканын айтты. Мындан башка да идеядан кайттык деп коюп эле кайрадан алектене баштагандар бар экенин белгиледи. Ташиев өлкөдө уюшкан кылмыштуу топ болбойт деген убадасына бекем турарын эскертти. Майлуу сууда милиция миллион сомдон ашык алтын зер буюмдарды уурдап кеткен коңшу мамлекеттин жарандарын кармады. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынан билдирди. Маалыматка ылайык, 21 ноябрда Майлуу суу шаарынын 33 жаштагы тургуну Майлуу суу шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылып, түнкү саат 4:15 чамасында зарядка дүкөнүнө белгисиз адамдар кирип, алтын зер буюмдарынын жана 134 даана уюлдук телефондорду уурдап, дүкөндү өрттөп кеткендигин билдирген. Натыйжада жабырлануучу 1 912 000 сомдук зыян тарткан. Бул окуя Майлуу суу шаардык милицияга кылмыштардын бирдиктүү тизмегине катталып, кылмыш иши козголгон. Шектүү Ноокен районунун Бүргөндү айылында чектеш чек арадан уурдалган буюмдар менен мыйзамсыз өтүп кетүүгө аракет кылып жаткан жеринен кармалып, Майлуу суу шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген.